жаткан жаш спортсмендерге колдоо көргөзүп, спортто жүрүп нан таап кетебиз деген бир ойдо жүрөт элек. Турмушуңузда кандай, үй бүлөлүк акыбалыңыз кандай? Биз Гуанчжоудон ошол чоң соода борборунан бир место ачканбыз негизи. Место ачып, Киреши ошончолук көбүрөөк, жугумдуураак ошончолук көбүрөөк деп калдыңыз. карыз адамдын камчысы деп коет го. Кытайга бир баланы окууга жөнөтүпсүз. Андан тышкары ошол видеоңузда 3 баланы Дубайга жөнөтүп атасыз, 1 миллион сом бөлүнүп атат. 3 миллион сом бөлүнөт. 3 миллион? 1 миллион деп баштадык эле, бирок жакшы окуган студенттер аябай көп экен. Ассаламу алейкум, арбаңыздар урматтуу Айтын келет подкастынын көрүүчүлөрү. Бүгүн бизде конокто Бактияр Жанов Абдуманап мырза. Абдуманап мырза бүгүнкү күндө МБ Спорт магазинин негиздеп, бүгүнкү күндө көптөгөн Кыргызстанда чыгып жаткан жаш спортсмендерге колдоо көргөзүп, андан тышкары студенттерге атайын бир стипендияларды берип, айтор кыргыз элине, өлкөбүздүн жаш спортчуларына, жаш студенттерине көптөгөн жардамдарын көргөзүп жаткан учуру. Ассаламу алейкум. Биздин студиябызга куш келипсиз. Бүгүнкү күндө сизге берилүүчү эң негизги суроолордун бири окуу. Сиздин жаш кезиңизде окууңуз кандай башталды эле? Биз сүйлөшүп жатканда 7 жылга жакын илим алдык деп атасыз. Билим алдык деп атасыз. Ошол боюнча бир кыскача токтолуп кетсек. Чакырууңарга чоң рахмат. Абдан кубанычтамын силердин студияңарга келгенге. Мен өзү 1994-жылы Жалал Абадта төрөлгөм. Анан биз Бишкекте чоңойдук. Ошо Дордой базарынын тегерегинде номер 16-орто мектепти 11-классты 2012-жылы аяктадык. Аяктаганга чейин мектеп убагында биз күрөшкө баргандыктан күрөшүп, спортто жүрүп нан таап кетебиз деген бир ойдо жүрөт элек. Анан бирок тилекке каршы ооруп калгандан кийин окуш керек болду. Анан окууга негизи түрткү болгон мен агам жана чоң атам десем болот. Чоң атам ошол өзү 44 жашына чейин окуган киши болгон экен. Анан зам директор болуп, ошо дайым бизди окууга түртөчү эле да. Жакшы окугула деп эле айтып эле. Анан 11-класстан кийин ошо 2012-жылы Кыргыз-Кытай институтуна тапшырдык, Улуттук университетке караштуу. Ал жакта ошол Кытай тилин окуп баштагандан кийин анан окууга болгон бир кызыгуу ачылды да. Бир жыл эми кыйналып жүрдүк, чынын айтканда. Тил оор экен. Анан кандай кылабыз деп спорттон окууга өткөндөн кийин аябай кыйын болду. Анан акырын ошо китеп окуганды үйрөнүп, тилдерди үйрөнүп, анан Кытайга баргандан кийин бир барып келгенден кийин аябай ачылды да. Ошо кайра Кытайга окууга баргыбыз келип, чет өлкөгө окугубуз келип. Ал жакты 2016-жылы аяктадык. Анан аяктаганга чейин биз Турцияга Кастамон университетине барып түркчө үйрөнүп келдик, жарым жылдай. Анан 2017-жылдан 2020-жылга чейин Кыргызстандан конкурс болуп, ошондон утуп алган үчүн бизди мамлекет ошо Шанхай педагогикалык университетинде жөнөттү магистратура окуганга. Ал жакта 3 жылдай билим алдык. Анан акыркы билим ошол Малайзия өлкөсүндө англис тилин окудук. Ушул подкасттын башында эң биринчи эле сиздин үй бүлөңүз боюнча сурап өтсөк, канча бир туугансыз? Бүгүнкү күндө турмушуңузда кандай, үй бүлөлүк акыбалыңыз кандай? Ушул боюнча кичине токтолуп кетсеңиз. Биз негизи 5 бир тууган болчок. Мен атам 2020-жылы каза болуп калган. Карындашым да токтогулга бергендик. Карындашым да ошо төрөттөн карантин учурунда каза болуп калган да. Азыркы учурда иним, анан апам бар. Ошо апам менен иним чогуу турушат. Иним да үйлөнгөн. Анан балдары ошо садикке барып чоңоюп калды. Мен өзүм чакан үй бүлөм болсо, ал жакта бизде 2 балам бар. Келинчегим, балалардын да ошо аттарын ак жолдой күчтүү чыккан инсан болсун деп ак жол койгом. Экинчисин болсо ошо кыргыз элин коргой турган күчтүү инсандардан болсун деп Манас койдук. Негизи эле биздин үй бүлө андай чоң да. Чоң ата чоң энелерибизде 4 уул, 4 кыз болгон. Мен атам эң чоң, эң улуусу болчу. Анан ал 10 баладан небере, чебере тарап азыр 100гө жакынбыз да. Биздин үй бүлө чынында чоң. Анан жоопкерчилик дагы чоң. Мен өзүмдүн үй бүлөнүн чоңу болгондуктан эртең менден кийинки келаткан поколение алар да эртең эле чоңоюп калышат. Алар 100гө жакын келатышат артынан ээрчип. Алар дагы эртең жардам сурайт
келе турган убакта мен да жардам бере ала тургандай бир уровеньде болушум керек да. Ошо билим алып жүргөн кезиңизде сизде ойлор болду ошол бүгүнкү күндө бизнесте жүрөсүз да. Бизнеске чейинки бир жашооңузда бир мамлекеттик кызматта иштесемби же ошол бизнестикке өтсөмбү же болбосо бизнеске бир кантип өтүп калдыңыз? Негизи бизнеске ошо базардын тегерегинде жүрүп өтүп калдыкпы деп да ойлойм. Бирок мен ага чейинки максатым окуп мамлекеттик жумушта иштөө болчу. Мисалы элчиликте же болбосо дагы бир жакшы жерлерде билим алып, тилдерди үйрөнүп, ошол жакта иштейм деп максат кылып окугам. Бирок 2020-жылы карантин башталганда биз ошо Малайзия өлкөсүнө 3-4 ай окууга баргандан кийин 9 ай калып калдык да ал жакта. Анан мен үйдүн чоңу болгондуктан иштеш керек, үйдү да караш керек болуп, же окуш керек, же иштеш керек болуп калды. Анан ойлонуп жүрүп, дагы дальше окусам, уже үйдөгүлөргө акча сала албай кыйналып калыштайм. Анан иштеп баштай берейин деп окууну жыйнадым дагы. Ошо спорт товарга ишке кирип кеттик да. Спорт товар ошол 2019-жылдын аягында башталган. Ошодон бери 6 жылдан бери ошо MB Sport брендин кылып жүрөбүз да. Буга чейин биз сиз менен сүйлөшүп отурганда Кытайда жүргөндө бир Кытайдын магазинине барып, ошол жакта иштеп калдым. Ушундай бир окуялар болду, айтып бериңиз эле. Ошону кичине кененирээк айтып бере аласызбы? Ал жакта ошо Кытайдын бир вокзалы бар. Негизи базар чогуу Дордой сыяктуу эле, Дордой Жунхай болгондой, баары бир жерде жайгашкан, баардык базарлар. Оптом дагы, розница да ошол жерде сатышат. Ал жакка барып мен 6 ай бекер иштеп бердим. Бир Кытайдын магазининде сүрөткө тартам, видеого тартам. Анан байер да болом да. Башка Россияга, Казакстанга, Кыргызстанга ал кезде согуш болуп элек болчу, Украинага да товар салып жүрөт элек. Анда Кытайдан бүт мамлекетке товарларды салса болот да. Ошол кишинин магазининен көп товарларды салып жардам берип жүрдүк. Анан ошолордун баскан турганын көрүп эле ошо кийимге болгон кызыгуу, анан акчага болгон кызыгуу ошол жактан башталды да. Анан ошо бизнеске кирип кеткенден кийин окууну калтырдык. Бирок эми мындай өз алдынча китеп окуп, саморазвитияга эметип турам. Курстарга барып, сабактарын окуп. Демек сиздин MB Sport магазинин ачканга чейин сиз Кытайда ар кайсы жакка товар салып, байер болуп, эми байердин эле ролун аткарып турасыз десек туура болот да, чынбы? Мен Гуанчжоудо 1 ай байер болуп, 1 ай эмес, 1 жыл байер болуп иштегем. Ал жакта негизи байер болгондагы жумуш оңой эмес. Ар ким ар кайсы жакка жөнөтөт, ар кайсы товарды фабрикасынан жакшы баада табыш керек. Бирок жакшы жагы мындай нетворкинг жакшы болот. Көпчүлүк менен таанышасың. Ар кайсы фабрикалар менен, ар кайсы бизнесмен, ага эжелер менен таанышып, анан көп нерсе үйрөнсө болот да. Негизи бир иш баштаарда ошол бир жарым жыл же 5-6 ай бир кыска убакытка байер болуп иштеп койсо деле жакшы болот да. Энди кайсыл товар кандай спросто экенин үйрөнүп алса болот да. Эң оңой, анан риск эң аз жолу ошол да. Эдинде бул фабрикадан алып клиентке бересиң. Анан фабрика чыгарат, клиент сатат. Анан сен ортодон өзүңдүн 3 же 5% алып эле берип коесуң да. Бул жакта мындай айтканда эч кандай риск деле жок. Бирок эң оңой үйрөнүштүн жолу дагы ошол деп ойлойм да. Жакшы. Риск деп калдык да. Бир сөздөрүңүздө бир эсиме түшүп атат. Айткан элеңиз, риск канчалык көбүрөөк болсо, киреши ошончолук көбүрөөк, жугумдуураак ошончолук көбүрөөк деп калдыңыз. Аябай мындай бир чоң рискке барган учурларыңыз бир бизнесте. Чоң рискке барган учурлар бул Кытай мамлекетинде жүргөндө болду. Биз Гуанчжоудон ошол чоң соода борборунан бир место ачканбыз негизи. Место ачып, ошо Кытайда туруп эле кытайларды жумушка алып, бирок биз кытайлар ошол магазинди Кытай караса, ошо эси Кытай деп ойлоп көбүрөөк заказ болот да. Өзүнүн заводу деп ойлойт. Анан ошол жактан бир спорт товарга магазин ачканбыз негизи. Бирок ал жакта проверка көп болуп, анан чет өлкөдө иш кылышта бир аз кыйын болгондуктан ал жакты токтотуп Кыргызстанга качууга туура келди. Дордой базарын ачканбыз. Анан бул жактан биз баштаганда эле 3-4 точка ачып, баягы ишти жакшы түшүнбөй эле кирип кеткенбиз да бул нерсеге. Анан бир негизи бул иш $1200 менен башталган иш. Башында ошо 6 жыл мурда. Андан кийин бир $25,000 инвестиция кылдык ошол жылы. Анан Кытай тараптан дагы бир $50,000 жакын жана
поддержка коюп берет да. 3 ай 5 ай ошо сатып бүткөндө бересиң деп мага ишенет болсо ошондо коюп бергенден. Бирок мен ойлогом ал жактан 100 сомдон алсак тордойго алып келип 150 сом 200 сомдон сатып бат эле байып кетебиз го деген ойдо көп акча киргизип алганбыз да. Анан киргизип бир жыл өткөндөн кийин жакшы эсептеп чыксак бир $110,000 жакын карызда экенбиз да. Анан ал жакта эми ишти түшүнбөй, ал иш жөнүндө билим жок болгон үчүн ошого болуп калды. Анан бардык ишти кылып, ишти башташ негизи оңой эле экен. Анан бирок ал ишти результат ошол иштен бир жыйынтык чыгарыш, пайдага алып келиш ошол оор экен да. 3 жыл бою аябай кыйын күндөр өттү чынында. Андан мындан ар кимден карыз болуп, бирок ошо кээ бир жакшы өткөн товарларды тандап алгандан кийин ошол бир 2 жыл ичинде карызды жаптык. Кытайга мен карантинден кайра учуп барып, бүтүп карыз болгон 10-15 Кытайдын баарына жолугуп, карыздарды берип, карызды бергенден кийин анча мынчасына иштешип калдык кайра эле. Анан кээ бирөө менен жумушту токтоттук. Анан азыркы күндө 6 жылдан бери жок иштешкен кытайлар дагы бар. Алар менен жакшы бир количествого чыгып алдык десек болот да. Жаш ишкерлердин көйгөйү десек болот да. Карызга өтө көп батылган учурлар болот. Же болбосо карызын бербей качып жүргөн учурлар болот. Ушул негизи карыздын түшүп калган учурда сиз кандай кылдыңыз, кандай опытта болдуңуз? Ошол опытыңыз боюнча бир аз бөлүшүп кетсеңиз болобу? Негизи карыз деген карыз адамдын камчысы деп коет го. Бирок жакшы карыз болуш керек да. Плюста турган карыз. Ал карыздын ордо басыла тургандай болуш керек. Бир товар заказ берсек, ал бир 90% өтө турган бир товар болуш керек да. Карызды алгандан кийин аны түшүнбөгөн эле бир ишке салган бул туура эмес деп ойлойм. Эмне андан жыйынтык болбойт. Карызды ала турганда өзү учур келет экен. Негизи иш башталганда карыз эмес, өзүң акча менен баштасаң, ал иш жөнүндө тажрыйба алыш керек. Анан кимден аласың, кимге сатасың, баарын изучать этип, баарын үйрөнгөндөн кийин, анан ошол учурда ишти үйрөнүп алгандан кийин анан карыз алып иштетсе болот да. Эми ал кайсыл товарды кайга сатып, кимге сатып, канча пайда табып, эсептеп, анан рисктерге бөлүп, анан ошол салган акчаны кыска убакыт ичинде пайдасы менен чыгара алса, анан алса болот да. Анан баштала элек ишке, же болбосо тажрыйба, мисалы бир иш баштайсың, тажрыйба жок. Анан ал ишке карыз алыштын кажети жок. Негизи инвестиция да берем дегендер көп шаарда. Акчалуу биз теңдүүдө эле же болбосо бизден улуулар, бизден кичүүлөр акчасы бар, каяка инвестиция кылам деген адам дагы көп. Бирок алар көп учурда карызда жүргөндөргө бербейт. Эми адам менен сүйлөшкөндө ал сөзүнөн эле белгилүү болот да. Ал адам кантип бере алары. Анан инвестиция алыш үчүн ошол карыздардан кутулуп, анан ишти жакшы кылып бир жыйынтыкка келгенде, анан инвесторлор пайда болуп баштайт экен да. Сиздин МБ Спорт магазиниңиз ачылганына жалпы 6 жылдай болуп калды дедиңиз, э? Башында 3 жыл карызда жүрдүңүз. Ооба. Андан кийин Кудай жалгап, Алланын өкүмү менен ушу карыздан чыгып, жакшы бир ийгиликтер жаратып жатсыз. Анан сиздин Instagram аккаунтуңузду ачканда көп спортчуларды колдогон видеолоруңузду, сүрөттөрүңүздү, ушундай нерселерди көрүп калабыз да. Негизи адам бизнес эле кылып жүрөсө болмок негизичи. Сиз эле бизнес эле кылып жүрсөңүз болмок. Бирок жаштарга ушундай бир жардам берейин деген бир жакшы ниеттериңиз бар экен. Бунун түпкү келип чыгышы эмнеде? Жардам берүүнүн. Биз мурда күрөшкө чогуу барып калганда, окууда жүргөндө кыйналгандар көп болчу да. Же биз билбейм, мындай акча маселесине келгенде, же болбосо бир тамак аш, кийим кече көп жагынан бир кыйынчылыктарга көп дуушар болот да. Спортсмендер дагы, окугандар, студенттер дагы. Ошол маселени чечейин деген ниетте баштагам негизи. Бул ишке өзүм ушундай кызыгуу кийин пайда болду да менде. Меники биринчи максатым ушу биздеги күчтүү спортсмендерге тренировка кылгандан кийин 1 саат 2 саат эле тердейт да. Андан кийин дагы кийимди алмаштырып, которуп, дагы башка качка кылышат, башка залдарга барышат. Ошого бир запас кийим кылып берейин деген ниетте баштагам негизи бул ишти. Анан барып бул бизнеске айланып кетти. Бизнес кылам десеңер, силер айткандай, башка бизнестин түрү деле көп. Мындан жакшы бизнестер аябай көп. Бирок мага бул иш жагат. Мен хоббим катары бул иштен мен эч качан чарчабайм да. Бул иштен түшкөн кирешени дагы ошол спортчуларга, окугандарга бөлүшүп, бөлүшкөн сайын, мисалы 10 кишиге жардам берсең, эртең дагы 20 кишиге жардам бергиң келет. Ушинтип Кудай бергенин
кайра эле ошо жакшы иштерге колдонгонго аракет кылабыз да. Жакшы. Ошол ниетке жараша болот экен да көп нерсе. Динде айтылат эмеспи, бирди берсең Аллах субхана таала сөзсүз түрдө сага ондо кайтарып берет депчи. Жакшы, анан сиздин Instagram аккаунтуңузду ачканда бир жакшы сөздөрдү окуп калдым да. Асыл ой, ак сөз, адал иш. Муну эми Instagram'ды ачып атканда балким сиз жазгансыз же башка адам жазган чыгар. Ушул сөзгө бүгүнкү күндө Абдуманап мырза канчалык деңгээлде шайкеш келет? Адал иш дегенден баштайлы. Биздин чоң атам ошо раматылык алда ошо карантин учурунда каза болуп калган. Ошол киши айта берчү эле, көчөдөн баклажка терип сатсаңар дагы, стоянкада иштесеңер да эмне жумуш кылбагыла, бирок адал иш кылгыла дейт эле да. Бирөөнү алдабагыла. Мындай чынчыл адам болгула деп айтат болчу. Анан ошондон улам жазсам керек, өзү көп жыл болуптур жазганына. Чын айтсам унутуп да кетиптермин кээ бирөөлөрүн. Бирок ошо ишкерликте биринчи чынчылдык биринчи орунда турат экен да. Бирөөнү алдабай, бирөөнүн акысын жебей, жакшы мындай честный иштесең, ошол иште дагы береке болот экен да. Бир аз алдадың, ал алдаган жерде береке болбойт, береке качат. Берекелүү болсо бул аз акча менен деле көп иштерди кылса болот да. Жагымдуу видео көрдүм десем болот сиздин аккаунтуңуздан. Ошол жерде баардыгын ишкерлериңизди чогултуп алып, чай берип, ошол жерде кимдир бирөөлөрдү бир жактарга эс алууга жөнөтүп жатыпсыз. Буга чейин дагы Кытайга бир баланы окууга жөнөтүпсүз. Андан тышкары ошол видеоңузда 3 баланы Дубайга жөнөтүп атыпсыз, эс алып келүүгө. Анан ошол жерде бир жакшы сөзүңүз бар экен. Чындыгында мен карадым, эми эс алууга балким ишкерлерди Ташкентке же болбосо жакын жерлерге, Казакстандарга азыраак сумма менен деле жөнөтсө болот да. Дубайга бир топ акча кетет. Анан ошол жерде айткан сөзүңүз бар экен. Эмне үчүн Дубайды тандап атабыз? Бул жерден сиздердин кругозоруңар, мышлениеңар өзгөрүү үчүн атайын ошол жакты тандап атабыз дедиңиз да. Сиздин ошол бизнесиңизде же болбосо ошол жерде колуңуздарда иштеп жаткан адамдардын билими ушунчалык сизге кандай десек, орусча айтканда важныйбы? Негизи компания өсүш үчүн мен дагы өсүшүм керек. Менин кол астымда иштегендер да баарыбыз чогуу өсүшүбүз керек да. Чогуу өсмөйүнчө бул компанияны башка уровеньге чыгарыш бул аябай кыйын болот. Эмне дегенде азыр $100,000 таба турган болсок, анан эртең $150,000 табыш үчүн буга бир аз жакшыртылган эмне керек болот да. Буга бир аз өнүгүп, бир саморазвитие кылышыбыз керек болот. Ошондуктан мен жакшы иштегендерге дайым мотивация берем. Жаңы айфондордон, жаңы бир нерселерден алып беребиз. Анан Дубайга болсо, быйылкысын дагы 3 жакшы иштеген инелерибизди жиберип атабыз. Анан буга чейин дагы биз 10го жакын балдарыбызды алып барып келгенбиз. Дубайга, Турция мамлекетине, Египетке алып бардык. Анан Малайзияга, андан сырткары Филиппинге алып бардык, Кытайга алып бардым. Кытайга да барганда дайым Шанхай, Пекин, ушундай Гуанчжоу чоң шаарларына алып барып турам. Энди чоң шаарларда бул чоң шаарларда чоң бизнесмендер болот да. Ошолорду көрүп, чогуу үйрөнөлү деген максатта атайын ушундай өнүккөн жерлерди тандап алып барам. Жакшы. Бир суроо да. Кытай деп чаңадан бери суроо атабыз да. Биз эми көпчүлүк адамдарды Кытайдын кайгына бардың десең, Гуанчжоуга барып келдим деп айтат да. Сиз канча шаарына барып келдиңиз? Мен Кытайда бир 45-50гө жакын шаарына баргам. Мен студент болуп жүргөндө эле ошол жума сайын ар кайсы шаарга барып жүрсөм, анда арзан поезд менен барат элек. Ал мындайча айтканда өтө арзан, бирок студенттер үчүн аябай жакшы да. Мындайча айтканда 300 сом, 500 сом же 1000 сомго эле бул шаардын тиги шаардын башына жетип алса болот да. Анан ошол учурда бир 20-30 шаарын көрдүк. Андан кийин ишкерликке өтүп бизнес кылгандан кийин ошо фабрикаларды издеп, кайсыл кийим кайсыл жактан чыгат. Ошолорду изилдеп жүрүп, анан бир 50гө жакын шаарына барып келдик. Өзгөчө бул чоң Шанхай, Пекин, Иу деген шаарларына, Гуанчжоуго аябай көп барабыз. Мындайча айтканда мен 2 айда бир эле барып турам. Эми кээде выставка учурунда барганда, 6 айда бир барганда Инстаграмга чыгарып турабыз. Кээ бир учурларда ошопай эле барып келебиз да. Энди жана фабрикага кеткенден кийин уже ал жакта чоң фабрика, чоң брендтер менен иштешкенде ал жакты уже чыгарбайбыз да элге. Вообще базарын чыгарабыз. Ал базар ошо Дордойго окшогон эле базар, оптом силер барасыңар, ким барса деле ошол оптом баалар.
алып келип Кыргызстанда сата берсе болот да. Гуанчжоу негизи эле кийимдин, баягы брендовый кийимдердин мекени да. Тил билген боюнча алып карай турган болсок, кытайча, англисче, орусча, кыргызча, Түркчө бираз окуганбыз. түркчө дагы 5 тил. Соода саттыкта, бизнесте ушул тилди көп билгендин пайдасы канчалык? Негизи бул тилди үйрөнүп алгандан кийин карантин учурунда эме болбоду, бир сир ай Кытайдан качып калбады белдерчи. Ошол учурда ойлондум, бул мен эмнеге кытайча окудум, ушунча убакыт кетирип, уже досторум башка иштерди кылып жүрөт. Мен башка нерсе кылсам болмок экен деген бир ойлор да келип жүрдү, бир жыл. Анан кийин уже карантин бүтүп, жашоо башталгандан кийин уже Кытай аябай өнүктү. Анан ошол окуган тилдер аябай жардам этип атат азыр. Ошол учурда тил үйрөнүп кой деп айткандарды угуп, тил үйрөнүп койгон аябай туура болгон экен. Мисалы, Турция менен деле иштейбиз. Жакынкы күндөрдө Турциядан да ошо жагындай классический кийимдер менен спорт товарды ал жак менен да 4-5 жылдан бери иштейбиз да. Ал жакка барганда тилден кыйналбайбыз. Кытайга барганда деле ошол баягы ал жакта деле канча 6 жыл, 6 жыл жүрдүк да Кытайда. Анан баягы экинчи үйүбүздөй эле болуп калды ал жак. Барып кадимкидей эле кенен жүрө беребиз. Тилдин пайдасы аябай эле этип атат. Кайра эле сиздин магазиниңизге, ошол иштеген ишиңизге айта турган болсок, бүгүнкү күндө спортсмендерди аябай эле колдоо көргөзөт экенсиз. Кийимдеринен, башка жактарынан. Анан сиздин ошол колдоо көргөзүп келе жаткан спортсмендердин арасынан сизге көңүлүңүзгө аябай жаккан, иши менен, же болбосо мамилеси менен жаккан спортсмендерден атай кете аласызбы? Ал спортсмендерден буга чейин ошол Акжол Махмудов, Жоламан Шаршембеков, Амантур Исмаилов, Нүсүпбек деген көп спортсмендер бар болчу, Калуу Сулайманов. Алар да азыр жакшы ийгиликтерди жаратты. Акжол Жоламандар дүйнөнүн эки жолку чемпиону болушту, Азиянын чемпиону болду, Олимпиададан медалдарды алып келди. Анан ошол иштерге мен дагы чоң болбосо да, бир аз болсо дагы жок дегенде кийим-кече жагынан жардам берип калганыма аябай сүйүнөм да. Бул жардамды негизи баягы айтат го болуп кете электе бериш керек да. Мындай муктаж учурда бериш керек жардамды. Анан ишиң жакшы, уже чемпион мир болуп, олимпийский чемпион болгондон кийин барып жардам бериштин кажети жок. Ошого жеткенге чейин жогу жетиш керек да. Ошого жогу барыш керек. Анан ошол жаккан ошо Акжол Махмудов. Мен ал инимден анча-мынча кийим менен жардам да беребиз. Анан мен өзүм мотивация алам ал баладан. Мындайча айтканда, ушунчалык кыйынчылыктан чыгып, дүйнөнүн, Азиянын, Олимпиаданын, көп жерлердин чемпиону болгон жигит да. Анан өмүрүн спортко арнаган балдардын бири да. Ошол Акжол жумушта кандай өзүн акула деп коет. Күрөштө акула болгондой, мен да бизнестин акуласы болгум келет да. Алар 7 саат, күнүнө 10 саат ошо машыгууга арнаса, мен да ошол убактымды китеп окууга, ошол эми спорт брендибизди өнүктүрүүгө арнагым келет да. Ошо мен да күндө ошол аракеттемин, ошол ишти кылууга. Бизнесте жүргөнүңүздө бул берекенин эмнеде экенин байкадыңыз? Береке менин оюмча биринчи орунда бул ата эненин жана бир туугандардын дуасы деп ойлойм. Мен мисалы өзүм ишим жакшы болуп баштагандан бери мен атам 2020-жылы карантинде каза болуп калган. Калган апамды, инилеримди мен эч качан иштетпейм. Мындайча айтканда, эми өзү хоббиси болсо бир жерге барып иштесе болот. Бирок кыйналып бир жерлерден акча таап, бирөөнү сагалаттырбайм да. Ар дайым ошол туугандардын батасын алганга аракет кылам. Жана муктаж адамдардын дуасында деп да ойлойм да. Бул элге канчалык жардам берген сайын ошол адамдар сага бата берет. Бата менен ошол иш дагы берекелүү болот да. Берекеси болгон бул берекелүү жашоо каалаш керек экен да негизи бири-бирибизгечи. Берекелүү жашоонуку бул мисалы жакшы аялың бар, балдарың ден соолугу жакшы, ата энең, бир туугандарың баары бар. Ошол дагы негизи чоң байлык да. Бул дагы берекелүү жашоонун бир белгиси. Анан берекесиз жашоо деген эми ошончо байлыгың бар, миллиарддаган акчаң бар. Бирок бир сом каяп жакшы иш кылбайсың. Бул миллиард болгон менен бирок берекесиз жашоо деп деле ойлойм да. Анан кээ бир адамдар бар, 10 жылдап, 20 жылдап иштейт,
карасаң тытынып эле иштейт, бирок жашоодо берекеси жок да. Бир жакшы үй ала албайт, же жакшы машина ала албайт, же бир жакшы ишин кылып кете албайт. Бул кишилер кээ бирөөлөрүн айтат элем мен, барып ата энеңе жакшылык кыл. 1000 сом, 500 сом болсо да ата энеңе бер, ата энең 1000 сом берсең деле аз экен дебейт. 1 сом берсең деле алып батасын берип, мен уулум ишке жарап калыптыр деп сүйүнөт да. Сөзсүз ата эне бир туугандан кабар алыш керек. Мындайча айтканда тууганчыл болуш керек да. Биринчи жардамды ошолордон башташ керек. Мен көп чоң кишилер менен байыр болуп, котормочу болуп жүрүп калганда көп киши менен таанышып калдык да. Ал бизнесмендер баары эле байкасам ошол эмедет да, ата энесине бир туугандарына аябай көңүл бурат да. Жакшы машиналар, сонун машина, сонун үйлөрдү биринчи ошо ата энесине кылат, шарттардын баарын бир тууган агаларына, инелерине кылышат. Ошолорду жакшы караган себебинен да бул кишилердин да иши да тез жүрөт да. Анан оңой жүрөт. Жашоосу да аябай берекелүү. Менин эсимде бир бизнесмен агабыз, мен ошо спортто жүргөндө Индонезияга, азиатский играга барыш керек болуп, кээ бир досторубузга акча сурап чалып калдым да. Балким жол киресин көтөрүп береби деп. Чалсам, эним бул тема жабык деди да. Ошентип эле койду, кыска эле. Анан өчүрдүм да, эми ушунча акчасы болсо, ушунча үйлөрү болсо, анан кантип эле ошо $1000 же $500 жардам бере албайт деп калдым да. Эми оюмда бул кишилер көп деле жардам кылбайт окшойт деген бир ой келип калды да магачы, туура эмес ой. Анан кийин бир жолугуп сүйлөшүп калсак, бул киши жөнүндө башка бир кайрымдуулук фонддор айтып калды. Ушул кишини тааныйт экенсиң го деп. Ооба тааныйм. Анча-мынча иштерин кылып жардам берип калчу элем десем, бул киши аябай көп жакшы иштерди кылат дейт. Шаарда жүздөгөн үй бүлөнү карап берет экен да. Мындайча айтканда муктаж үй бүлөгө ар дайым жардам берет экен. Анан биринчи муктаждарга, операция боло тургандарга ар дайым кол сунат экен да. Анан эми жүздөгөн үй бүлө дегенде эле бизде эми бир балаң үчүн жардам сурабайсың да. Көбүнчө жардам муктаждар ата энеси жок, же апасы жок, же атасы жок, же көп балалуу ушундай бир эле үй бүлөдөн 5-6дан көп кишилер да. Мындайча айтканда 5-600 киши да, 5-600 кишинин продуктасы эле канча турат? Канча миңдеген акча да. Бул тапкан байлыгынын бир көп бөлүгүн ошол жакшылыктарга колдонот экен да. Анан кийин бул кишиден кайра оюм өзгөрдү. Бул кишиге болгон ойчу өзгөрдү. Анан ушундай турбайбы деп анан бирок мен ойлодум, барып мен колуман келсе окугандарга да жардам берем, муктаждарга да жардам берем, спортсмендерге да жардам берем деп. Бул спортсмендер, анан мына Искалтырда окуган студенттер дагы булар аябай кыйындар да. Кыйын балдар, кыздар. Кыргызстанды уят кылбай турган адамдар да. Булардын эртеңки 3 жыл, 5 жылдан кийинки чоң ийгиликтерин жаратуусуна бир аз болсо да себепчи болуп калгым келет да. Эми спорт кийимин дүкөнүнөн тышкарыда сиздин Искалтыр деген программа десек болот. Студенттерге айына 3000 сомдон болот, быйыл 3000 сомдон болсо дагы бир түрткү берип жатасыз да. Сиздин видеолоруңуздун арасында бул жылга, бир жылга 1 миллион сом бөлүнүп атат. 3 миллион сом бөлүнөт. 3 миллион? 1 миллион деп баштадык эле, бирок жакшы окуган студенттер аябай көп экен. Баары келген үчүн аларды бирин кетпегенге да болбой калды. Анан ошол тоголокто бир азыр 100дөй студент кылдык да. Искалтырда азыр 80ден ашуун студент, анан калганы да башка университеттердин аларга өзүнчө жол алып берип турабыз да. Ал жака болсо негизинен айына бир 300 000 сомдой чыгашасы бар. Бирок эми мен муну чыгаша деп эсептебейм. Бул мамлекетибизге, кыргыз элине кылган бир кызматым деп эсептейм. Анан ал 300 000дин 100 000ге жакынын бул башка спонсорлор дагы бар. Өзүм чогуу окуган классташ достор, башка жакта иштеген ошо тааныштар колдоп беришет. Калган 200 000ден ашуусун биз өз эми спорт командабыздан чыгарып беребиз да. Жакшы. Азырынча ошол 100 студент, эми Кудай буйрса 3 жылдан бери жардам беребиз да. Искалтырды быйыл атын өзгөртүп башкача кылып баштадык. Эми ушул 2026 жылы күздөн баштап 500ге жеткире алсак аябай жакшы болот. 500 студентке айына 3-4 миң сомдон болсо жардам берсек, бул 3-4 миң сом эми студентке
иштегендерге көп акча болбошу мүмкүн, бирок студенттерге бул жол киресине жок дегенде обедине жетип турат да. Сиздер 3 миллионго жетипсиздер да. Бул жаңы башталганда канча миллион эле, анан кийин сиз ушу эс калтырды өркүндөтүп өстүрүш үчүн бирөөлөргө бир кайрылып көрдүңүзбү эле, же жалаң эле өзүңүз эле ушинтип көргөзүп келатасызбы? Болбогон ишке бирөөгө кайрылгым келбейт. Мен өзүм кылып кете ала турган нерсе, көзүм жеткен нерсени баштайм. Баштагандан кийин анан элдерден жардам сурап көрөбүз. Аны мен өзүмө сурабайм. Ошо окуган студенттерге сурайбыз да. Жардам бергендери берип келатат, анан анча мынчалары эми беребиз деп дагы жүрүшөт. Бирок ошо арасынан 5-6 киши 10 миң, 15 миң, 30 миң сомдон кылып берип жүрүшөт. Алар да ай сайын берип турушат. Эми бардык эле бир кайрылганда бардык эле бере бербесе керек, мындай орой тийген учурлар болду эле, болбоду эле? Эми өзүм жакын тааныган, чогуу окуган досторго, чогуу жүргөн инилерге, аларга айтам мен, обедти же кечки тамакты бир өзүң тыйып койсоң, 3 миң сом, 5 миң сом бир студентке берип койсоң, андан көрө ошол студент бир ай окуйт деп ошентип деле айтып ала беребиз да. Эми баягы кыйнап албайбыз, бирок мындай жете тургандай кылып айтабыз да. Бир 5 миң, 10 миң сом мисалы жакшы иш кылган адамга бул көп деле акча эмес да. Ошо жок дегенде 10 миң же 20 миң сом студентке берип кой, биз өзүбүз карап тандап берип турабыз. Ошентип эле айтабыз да. Жакшы. Негизи урматтуу көрөрмандар, угармандар, айтып кете турган нерсе, студент жаңы окууга келгенде анын чөнтөгүндө акчасы жок боло турган болсо, сөзсүз түрдө курсак тойгузуш үчүн, если ата энесинен жардам келбей турган болсо, сөзсүз түрдө курсагын тойгузуш үчүн жумушка чыгыш керек болот, анан кайра окусу. Эки жакка моюнча чачырап калат экен. Бирок сиздердин жасаган жумушуңуздар бүгүнкү күндө студенттер үчүн 3 миң сом өтө жакшы эле акча да. Ошол жумушунан чыгып, окуусун толук алып барганга жакшы шарт экен. Мунуңуздарга биз кошулабыз. Анан жогоруда сүйлөшүп отурган учурларыбызда бир айтып калдыңыз, чач тараш бала боюнча. Ошол боюнча бир аз токтолсок болобу? Жана айтып кеткендей 3 миң сом студенттер үчүн бул жакшы эле акча. Жол кире кылат, анан бир маал тамак жесе, пирожки жесе деле. Эми студент ошондой эле болуш керек да. Студенттин жашоосучу, ошон үчүн студент деп коет да. Студенттик күндөр, ал күндөр да сагынат эртең. Ал кишилер деле мантип жүрө бербейт да кечке эле. Мектепте окуусун, университеттин бүткөндөн кийин ошол күндөрүн эстеп сагынат, жана пирожки жеп ачкыга жүргөн күндөрүн. Анан ал бала биздин улуттук университеттин президенти экен. Ошол учурда экинчи же 3-чү курс болсо керек. Анан таанышып бир ошол стипендия берип жүрдүк. Бир 8 10 жакын балага берип жүрдүк. Анан ошолордун арасынан бир өзүм бир Instagram карап отурсам, бирөө чач тарашта чач алып атыптыр да. Анан кирип жаздым, сен университеттин президенти элең го. Дем алыш күндөрү чач алып да иштейсиңби десем, ооба байке ушундай иштеп, анан иштеген акчамды ошо сабакка дагы башка проекттерим бар, ошолорго колдонуп, окуума өзүм жардам берем дейт да. Анан бир күн атайын чач алдырган ошо балага бардым. Барып сүйлөшүп отуруп, анан канча табасың десем, бир айда 7-8 миң сом акча табат экен. Ошо дем алыш күндөрү барып иштеп, анан тапкан акчасын ошо окуусуна коротот экен да. Анан айттым, эгер сага бирөө айына $100 берип турса, сен эмне кылат элең, кайра эле парикмахер болот белең же окуйт белең десем, болбойт элем дейт. Бул эми айла жок ушул ишке келип атам, бул сабактан калам дейт. Анан ошондой эгер бирөө берип тура турган болсо, мен дем алыш күндөрү китепканага барып ошол жакта убактымды өткөрмөкмүн дейт. Анан студенттер менен да башка чоң иштерди кылабыз деп пландап жүрөбүз. Ошол иштерге кылганга мүмкүнчүлүк болмок деди эле. Анан айттым, эми бул жумушуңду жыйна. Мен сага $100 берип турам ай сайын. Анан ошо акыркы 1-2 жылын калыптыр, ошо сабактан калбастан, башка ишке дагы алаксыбастан ошо сабагың жакшы оку деп. Анан ал бала окуп жүргөндө эле негизи мыкты жигит экен. Анан салык кызматына түз эле ишке алышты ал баланы. Ишке алып, анан бир күн айтат, мага байке, мен ушундай ишке кирдим деп сүйүнүп келиптир. Айлык коюп берет экен мага дейт. Анан биздин айтат, шеф дагы сени мага Кудай жөнөттү деп ошентип ишке алды дейт да. Эми ал балдар ар жагынан эле уже жоопкерчиликтүү, даярдалган, өзүнүн ишин мыкты билген балдар экен да. Анан көрүп сүйүнүп, анан ошого бул студент болгондон кийин только окуш керек да. Эгер 4 жыл, 5 жыл эле убакыт болот.
Анан мисалы Аллах канча жыл өмүр берет, бирине 50 жыл, бирине 80 жыл, 100 жыл. Бирок ошончо жылдын арасынан бизде 11-классты бүткөндөн кийин студенттик убакыт бир 4 же 5 жыл болот да. 4-5 жыл окуп алса, анан өмүр бою иштей берет. Өмүрүн иштеп да тажайт адам. Ошого окуган учурда окуп алыш керек да жакшылап. Окуган учурда бул бир күн иштеп, бир күн окуп андай болбойт. Мен мисалы бир бала түнү күн окуса, анан экинчи бала бир жерде иштеп окуса, анан экөө бүткөндөн кийин экөөнүн жыйынтыгы эки башка болот да. Албетте бул окууга көп убактын арнаган ушул бала жакшы иштерге кирет. А бул бала эгер чыдап өтө алса ошол кыйынчылыктардан балким дагы жакшы иштерге кирет. Бирок көп учурда эки жолдо калат да, же окуудан жок, же жумуштан жок болуп бир окуусунан көп пайда албай калат да. Мына бир стипендия бергенибиздин себеби дагы ошол. Бизде жакшы окугандар, мисалы кээ бир кыздар, балдар бар, ошол 3000 сом, 5000 сомду алып, анан башка иште иштебей окушат да. Эгер аны бербесең, башка иште иштеш керек болот. Эми бул маселе бул мисалы биз Кыргызстандан биринчи орунду алып эмеге Шанхайга өткөнбүз да. Ал жака барганда биз 12 студент барганбыз, ар кимибиз ар кайсы жактарга. Анын арасынан Арсен деген досум ошол магистратураны бүттү, доктор наук болду. Анан Сиан шаарында ошол доктор наук деген дипломун алды да. Анан ал жигит биздин президентибиздин котормочусу да болуп калды. Мындайча айтканда, ошо Кытай тилинен эң чоң ийгиликтерди жараткан ошол досубуз болду да. Мен аны ар дайым көрүп сыймыктанам. Анан окугандарга да айтам да, окусаңар ошондой окугула. Анан орто жолдон жөндөн жөн эле иштеп кетмей, же башка жака секирип кетмей жок. Бир ишти кылгыла, ошондон жыйынтык чыгаргыла дейм да студенттерге дагы. Эми биздики мен үйдүн улусу болгон үчүн же окуш керек, же иштеш керек болуп калды. Окуган учурда окудук. 7 жылдай, 8 жыл билим алдык. Анан ошо 8-чи жылы иштеш керек болгондуктан ошо окууну таштап ишке өттүк да. Бирок эми ага өкүнбөйм. Кудайга шүгүр. 3 жыл, 4 жыл жаштар бир аз агарды. Анан карыздардан да кутулдук. Негизи компания ачканда ошо 5 жылга чейин чыдап алса, өлбөй. Андан ары уже жакшы кетет экен да жумуш. Биз мына 3-6 жыл болуп атат. Эптеп ушуга чейин чыдап алдык. Эми биздин дагы өнүгүүгө өсө турган учурубуз мына эми келе атат да буюрса. Дагы көп жакшы иштерди себепчи болобуз да ошол компания аркылуу. Жакшы. Ишиңиз алга берсин дейбиз да. Анан бул иш калтырда сиздер бүгүнкү күндө каржылап жаткан балдардын келечектеги сиз кыялданган, сиз күткөн адамдар кандай болуш керек? Ал иш калтырдагылар баары жакшы окугандар, 7 областтан чогулган. Анан негизинен Бишкекте ар кайсы университетте, ар кайсы кесипте окугандар. Көбүнчөсү ошол бүт кызыл дипломго аракет кылгандар да. Биз негизи комиссия түзүп тандап алганбыз. Азыркы учурда ошо 85 студент окуйт. Арасынан биздин президенттин стипендиясын алгандар бар, 4-5 кыз бар. Президенттик стипендия алышат, алтын сертификат алгандар бар. Анан бүт баары ошо өзүнүн окуусунун лидерлери да. Бул кишилерди карап дагы бир аз 1-2 жыл жардам бере турган болсок, буюрса чоң иштерди кылышат. Мамлекетибизге пайдалуу адамдардан болушат да. Сиздин мисалга ошол финансировать этип жаткан нерсеңизге шериктеш болом деген адамдарга сиздер макулдугуңуздарды берип, какой-то бир жардамдарын бере турган болсо, сиздер кабыл аласыздарбы? Албетте кабыл алабыз. Андай адамдарды күтөбүз, эшигибиз ар дайым ачык. Бул бирге күч биримдикте дейт го, чогулуп жардам берсек аябай жакшы болот. Ушул учурдан пайдаланып мен ага эжелерге, инилерге, досторго Бишкекте жакшы иштерди кылып жүргөн балдар көп да. Акчалуу балдар, ошолордун баарына кайрылам. Эми силерде акча болуп калды, жакшы. Ишиңерге ийгилик, берекелүү болсун. Бирок ошонун бир алар дагы кайрымдуулук кылышат да, жакшы иштерге жумшашат. Ошонун бир кандайдыр пайызын биздин иш калтырдын студенттерине дагы берип турса жакшы болот. Көбүрөөк бир азыр 100гө жакын болсок, эртең 200-300 кылып ушинтип миңдеген студенттерге стипендия кылып бере алсак аябай жакшы болот да. Жана айтып өткөндөй, Шанхайда окуп жүргөндө бир жерде окугандар дагы жакшы карашчу. Кыргызстан менен Кытайдын келишими бар. Бизге ай сайын
$450-500 стипендия берет болчу. Ал эми студентке бизге кенен жетет да. Эч нерседен ойлонбойсуң. Ошол $500 аласың дагы сабакты окуйсуң. Анан бирок текшерип турат 6 ай сайын, 1 жыл сайын. Ал экзаменден өтпөй калсаң бербей коет. Ошон үчүн дагы ал $500 алыш үчүн да аябай тырышып аракет кылып окуйт элек да. Анан менин бир максатым да ошо Кыргызстанда окуган студенттердин дагы ушундай бир проекттер көп болсо деп ойлойм да, Искалтырга окшогон. Негизи ар кайсы университеттерде дагы өздөрүнүн жакшы окуган студенттерине стипендияларды бөлүп берет экен. Бирок ошону дагы бир аз көбөйтүш керек. Анан бизнесмендер мүмкүн болсо ушуга бир көңүл буруп, бир аз ар кайсы бизнесмен өзүнүн чөйрөсүнөн бир аз студенттерди алып карап берсе деле, бул чоң жардам болот да. Миңдеген студенттерди только сабагын окусун деп эле ай сайын бир 5-10 миң сомдон берип турсак, булар 4 жыл 5 жыл окуп бүткөндөн кийин мамлекетке бул даяр кызматчылар пайда болот да. Алар ичпейт, жебейт. Азыр коррупция менен каршы да көп иштеп атпайбы? Коррупция да кылышпайт алар. Элим жерим деп күйгөн мыкты балдар, кыздар да. Мен ишенем алар эртең келечекте жакшы иштерге барып, эл үчүн көп кызматтарды кылышат деп. Ошол сиздин берип жаткан стипендияларыңыздарга катышам, же болбосо катыша алышам деген окуучу боло турган болсо, ал кимдерге кайрылат? Кантип ошол жака сизге өтө алат? Искалтырда мен жана өзүмдүн тааныгандарымды эле алып, тааныштарым алып койбош үчүн атайын бир комиссия түзгөнбүз. Ошолорго барышат. Алибек деген инибиз азыр ошо Искалтырда алып барат. Андан сырткары дагы 4-5 кыздар, балдар бар. Ошолорго бүт алган дипломдорун, жетишкендиктерин, сабактарын баарын алып барат дагы собеседование өтүшөт. Эгер ошолордон өтсө, анан студенттерге кошуп койбоз. Анан ай сайын эле эгер бир аз ашык жакшы болуп, же болбосо соодабыз жакшы болуп баратса эле, биз ай сайын жок дегенде 3-төн 5-тен студент кошуп кеткенге аракет кылабыз да. Биз 50-60-тан баштадык эле, Кудайга шүгүр азыр 85-ке чыгып калдык. Анан ошо ай сайын көбөйткөнгө аракет кылабыз да. Негизи бул ишти кылыш негизи оңой эле. Мисалы, силер бергиле 20 000 сом. Мен берейин, дагы бирөө берсин. Ким жакшы иштеп атат, ошолор чогулуп туруп эле бир аз акча чыгарып бөлүп берсек эле, бул студенттерге кенен жетет да. Көп дагы 100 эмес. Бул Искалтырда эми мен аларга да өздөрүнө айтам. Силер 100гө жакынсыңар, анан мыкты десе мен мыкты экенмин деп албагыла. Силерден мыктылар дагы бар. Силерден жакшы окуган студенттер бар. Анан аларга да стипендия бериш керек, аларды да тандап алыш керек. Бирок тилекке каршы азыр бюджетке жараша, ошо эртең да 200 кишини алып алып, мен 1 айдан кийин акча бере албай калсам уят болом да. Ошо алыбызга жараша азырынча 100гө жакын студент менен кылып атабыз да. Андан сырткары дагы резервде турган көп студенттер. 200гө жакын студент бар. Жакшы окуган, кызылга бүтүп аткандар. Ал резервде тургандар. Кыргызстан боюнча санасак, ал аябай эле көп да. Миңдеген, 10 000, 20 000 деген студенттер бар. Баары татыктуу. Баарына Кудай буйрса, ишибиз жакшы болуп турса, бергенге аракет кылабыз да. Мисалга, ошол сиздердин ишиңиздерди колдойм деген инсан боло турган болсо, менде мынча акча бар, берейин. Бирок мен муну жалаң гана Оштун студенттерине, же болбосо Оштон барган студенттерге, же болбосо Жалал Абад, же болбосо Каракол, же болбосо Көлдөгүлөрдү гана финансировать эте алам дегендерге бир кандайдыр бир эмеңиздер барбы, мындай ылайыкташтырылган программаңыздар барбы? Ооба. Бизге айырмасы жок. Мейли Ошко берсин, Таласка берсин, Нарынга берсин. Мисалы бирөө Көлдүк болсо, Көлгө берсин. Айырмасы жок, кимиси кайка берсе деле. Бирок ошол жакшы окуган студенттерге ошол акча тең бөлүнүп жетиш керек да. Анан арасынан да бар, мисалы Аксы жаштарына бергендер бар. Анан Жалал Абадка өзүнчө бергендер бар. Анан бири болсо Таластын студенттеринен кошуп, жакшы окугандарынан кошуп коелу дегендер бар. Эми бул нерсе жаман эмес. Балким өзүнүн төрөлүп өскөн жагынан чыккан инсандарга жардам көргөзгөн бул аябай жакшы да. Аны бериш керек. Анан азыр Караколдон, Көлдөн чыгып атат. Ал жактан 50гө жакын студентке 2000 сомдон, айына 100 000 сомдон чыгарып берели дейт. Муну да буйрса январь же февраль баштайбыз буйрса. Ал деле жакшы. Бул ошо Искалтыр аркылуу Караколдогу 50 студент дагы ошол жакта спонсор байкелеринен акча алып турат да. Муну эми 7 областка таратыш керек.
Буюрса. Мисалы Ошто, Нарында, Таласта, Жалал Абадта, Баткенде окугандар да бар да, ошол жактын университеттеринде. Ошол университеттин эң мыктылары бар. Ошолорго ошол жерден өсүп чыккан ишкерлер жардам берсек да жакшы болот да. Айлык, орточо айлык 30 000 дей турган болсок, динде деле айтылат го, сен тапканыңдын 10%-ин гана жакшылыкка жумшай турган болсоң, бул эң жакшы садака деп. 10% боло турган болсо, 30 000ден 10 жалпы ошондо сиздин алган айлыгыңыздын 3% бөлө турган болсо 3000 сом чыгып атат, адашпасам. 3000 сом чыгып атса, 3% бере турган болсоң, бир студенттин толук кандуу окушуна, бир айлыгына жете турган жакшы программа экен, Урматтуу көрүүчүлөр, сиздер дагы эгерде чындыгында кошулуңуздар келсе, мына бул жакта эң жакшы сонун сунуш бар болчу атат. Биринчиден ошол студентке жардам бересиздер, экинчиден өлкөнүн өнүгүшүнө, өсүшүнө, бир студент жакшы окуп чыкса, өлкөбүзгө жакшы жардам бере алат, же болбосо жакшы бир жерине салым кошот деген сөз эле экен, Өтө жакшы. Андан тышкары мен дагы бир нерсени көрүп калдым. Сиздин инстаграмыңызды, историяңызды карап отурсак, таңкы саат 4, адашпасам таңкы саат 4, анан блокнот турат, ал жерде ручка турат. Блокнот толтуруу бул сиздин хоббиңизби же бизнесиңиздеги эң жакшы куралбы? Бул жана бир сөз бар эле, кандай туура айтылат унутуп калдым. Жана жакшы акылга караганда жукпаган калем жакшыраак дейт го. Ошол сыяктуу бул жазып алыш керек да. Жакшы идеялар келет, жакшы пландар, жазып иш кылыш керек. Биз дагы ошол чоңдор ар дайым жазып иш кылганга үйрөткөн. Бул жазганда көз менен, кулак менен, кол менен баары иштейт дагы, көбүрөөк эсте калат. Анан ошо ачканда эле эстеп турасың да. Мисалы, Маролкан Сейсенбайдын бир айткан сөзү бар. Жана бир идея келгенде сөзсүз жазып алыш керек дейт. Ошону жазып алсаң, эстеп, анан ошону мээңде болот, подсознанияда жүрө берет экен да. Анан ошону ишке ашырганга да күндө аракет кылат экенсиң. Анан жазбай эле ушундай кылышым керек эле, мындай кылышым керек эле деп жүрө берсең, анда ал жанагы сигареттен бир түтүн чыгат го, ошол сыяктуу дейт. Бир аз чыгат дагы тарап кетет дейт да. Андан кийин уже таппай каласың ал идеяң каякта экенин. Анан бир убакыт өткөндөн кийин аны уже башка бирөөлөр кылып аткан болот да. Ошон үчүн мен ар дайым жазган аракет кылам. Бул планды сөзсүз жазыш керек. Адам чындап каалаган нерсесин бул Кудайдан сурап, бисмилла деп эле жазып, эми жазып эле бир журнал толтуруп койбош керек. Аны жаздыңбы, эми боло турган нерселерди жазыш керек да. Быйыл эмне кылам, кийинки жылы эмне кылам, 5 жыл, 10 жылдык пландар болуш керек. Бул жашоодо ким болуп өтөм деген бир план болуш керек да. Мага мисалы эртең мен өткөндөн кийин кыргыз эли жакшы жагынан ушул салымды кылган, ушул иштерди кылган деп бир эскере турган бир инсандардын катарына киришим керек да. Андай күчтүү инсандар бизде көп. Бирок ошолордун жок дегенде акыркысы болсо да кирип калыш керек да. Анан жөн эле баняга түшүп, курсакты тойгозуп, жөн эле жашап өтүп кетпеш керек. Сапарбеков Азирет деген досум бар. Ал да Эрмек устаздын оператору болуп иштеп жүрөт. Экөөбүз өзүчө сүйлөшүп калганда айтып калам да, досум, биз бүгүнкү күндө эң мыкты инсандар бар, жакшылыктар жасап жүргөн, жөнөкөй эле мисалы Илим Майнаевди басышыбыз керек. Билим Майнаевди басышыбыз керек. Биз андан да өткөн инсан болушубуз керек деп кыялданчук. Эми алардын катарына сиз да кошулдуңуз десек болот. Биз буюрса ушундай бир максаттарыбызды коюшубуз керек. Ушул сиздердин деңгээлиңиздерди чейлек бир жакшылык кылабыз деп үмүттөнүшүбүз керек да. Бул биздин экөөбүздүн жеке оюбуз. Анан сиздин оюңузча бүгүнкү күндө бизнеси дагы дал келген, кайрымдуулугу дагы дал келген инсандардын бир экөөнүн атын айтып кете аласызбы? Көбүнчө курулуш компаниясында иштегендер бар. Алар миңдеген, жүздөгөн үй бүлөлөрдү карап берген ага эжелер бар. Эми алар Инстаграмга деле чыкпайт экен. Анан бирок кайрымдуулук фонддорго көптөгөн акчаларды бөлүп, ошол жардамга муктаж, операцияга муктаждарга ар дайым жардам берип турушат да. Анан сиз айта кеткендей, Билим Майнаев ал киши да жакшылыкта жарышып жүрөт. Анын деңгээлине биз эми буюрса баратабыз биз дагы. Бирок ал киши көп жакшылыктарды кылып жүрөт да. Мисалы умрага билбейм, жылына бир жүздөн көп жана муктаждарга, спортсмендерге, көптөгөн кишилерге ар дайым белек кылат да. Ошо лидер умра менен ар дайым умрага белек кылып атканын эле көрөм да көп учурда. Акчалай да беришет, квартираларды алып беришет. Анан бир умра деле $1000 же $1,5 акча да. 100 кишиге берсең эле $150,000 болот. Ал чынында көп акча.
андай ишти анча мынча миллиардтарды тапкан кишилер да кылбагандар дагы бар да. Бирок эми бул дүйнөнү берип кетиш керек да, кайра эле калтырып кетиш керек. Мисалы Кудай буйрса эми миллиарддаган долларларга жетсек, ага ошо балама, ата энеме, анан өзүмдөн калган урпакка ар жак бер жагына бир аз жете тургандай калсын, калганы жакшы иштерге жумшалыш керек да. Азыр миллиарддаган долларларды таап бирок өлүп кетип атпайбы адамдарчы? Анан эч жака пайдасы жок. Тапканы дагы текке кетип атат да, мындайча айтканда. Анан жана динде да айтат го, илим эки адамдан башкага суктанууга болбойт деп. Биринчиси илим алгандарга, Куран жаттап, медреседе окугандарга суктаныш керек дейт. А экинчиси байларга дейт, бирок беришен байларга дейт да. Байлыгын ар дайым жакшы иштерге жумшагандарга, мамлекетине жардам берген инсандарга гана суктанса болот дейт. Анан мисалы бай болуп бир элге пайдасы жок инсандарга мен эч качан суктанбайм. Эми байлык азбы көппү, бирок ар дайым элим деп күйүп, элине жардам берген инсандарда мен ар дайым үлгү алам да, алардан сабак алам. Ошолор кылган ишти буюрса мен да кылгым келет. Ушул биздин подкастыбыздын аягына келип баштадык десек болот да. Анан бир суроо бергим келип жатат. Бүгүнкү күндөгү Абдулманап мырза менен бир 10 жылдагы кийинки Абдулманап мырзанын айырмачылыгын кандай көргүңүз келет? Бүгүн 10 жылдан кийин Кудай буйрса миллиардерлердин катарында болобуз деп үмүт кылам. Шынында ошого аракеттебиз. Кудайдан сурап, себебин да кылып атабыз. Бул бирок жетиш оңой болбойт. Бирок эми балким жетебиз, балким жетпейбиз да, Кудай билет. Бирок биз колдон келген аракетти кылабыз. Анан ага чейин эми бир чет өлкөлөрдү айланып, башка бизнестерди карап, башка инвестицияларды карап, ошо болушунча өнүгүп өскөнгө аракет кылабыз. Анан ал жашка жеткенге чейин дагы мен дагы бир чакан максатым бул жүздөгөн мамлекетти айланып келүү. 100дөн ашык мамлекет Кудай буйрса. Азыр ошол 30тан ашуун өлкөгө барып айланып келдик да. Бизнес менен, анан эс алуу менен, башка иш сапарлар менен барып. Бирок ошол ар бир барган сайын бул ар бир мамлекет өзүнчө бир чоң китеп да. Кээ бир мамлекеттерден бир нерсе үйрөнөсүң. Баарынан үйрөнсө болот. Бирок өзгөчө ошо өнүгүп өскөн мамлекеттерден көп нерсе үйрөнсөк болот да. Ошону эле жакшы үйрөнүп алып туруп ошону Кыргызстанга кылсак, биз Кыргызстанда эле Кудай буйрса бир 5 жыл 10 жылдан кийин бир жакшы өнүгүп өскөн мамлекеттердин катарына кирип калабыз да. Анан ошол учурлар келгенге чейин мен деле шаарда бир өзүм куруп койгон зданияларым болуш керек, чоң иштер болуш керек. Анан ал учурда эми 100дөгөн, 200дөгөн эмес, 1000деген студенттерге жардам берип, 1000деген спортчуларга жардам берип, биз дагы чоң агаларыбызды квартира үйлөрдү берип, бир жактан утуп келгендерге. Андай иш кылгандар дагы көп негизи, бирок көп элге дагы көп чыга бербейт. Мисалы, биздин күрөш федерацияда дагы бир эле жылга кеткен расходу $1 миллион ашып кетти да, бир жылда. Эми анын ичинден биздики болгону кийим, анан чакан бир аз жардамдарыбыз эле болбосо, башка спонсорлордуку деле. Анан көбүнчөсү ошо өйдөдө турган президенттин жана федерациянын башчылары ошолор көбүн чыгарды да. Канча 18ге жакын квартира берди балдарга, машина беришти, агайларга берди. Мындайча айтканда, бул өтө чоң жакшылык да. Биз деле Кудай буйрса ошолордун жашына жеткенде, мен да ошо биздин балдарга азыр мен 100 000 сом же 200 000 сом берип, бир 10-15 000 сомго кийим берип аткан болсом ар бир спортсменге, ошол 5 жыл 10 жылдан кийин мен деле ошол эле спортсмендерге буюрса олимпиаданын дүйнөнү утуп келгенден кийин квартира, машиналарды бергим келет да. Кудай буйрса. Ал деңгээлге дагы жетебиз. Өтө жакшы маек болду, өтө жакшы подкаст болду десек эч качан жаңылышпаспыз. Ошол көрүлгөн подкасттан өзүңүздөргө эң жакшы нерселерди алабыз деген үмүттөмүн, урматтуу көрүүчүлөр. Анан ушул подкасттын аягында сизге бир эркин микрофон берсек, студенттерге айрыласызбы, элге айрыласызбы, айтор өзүңүздүн бир чакан кайрылууңуз болсо.
Биринчиден силерге чоң рахмат ушинтип студияга чакырганыңарга. Силердин да ишиңерге ийгилик. Кудай буйрса көптөгөн жакшы иштерге себепчи болгула. Күчтүү устаздарды ар дайым тартып, элге пайдалуу дин жөнүндө сонун сабактарды монтаждап берет экенсиңер. Ал ишиңерге дагы берекелүү болсун. Анан ошол Кыргызстаныбыз билим жагынан, илим жагынан, спорт жагынан, бүт жагынан өнүгүп өсө берели. Буюрса жакшы эле өнүгүп атабыз, өнүгүү жолундабыз деп ойлойм. Анан баарыбыз китеп окуйлу, китеп менен достошолу. Анан китеп окумайынча бул өзгөрүү кыйын. Айтат го, адам өзүн өзү өзгөртмөйүнчө өзгөрүлбөйт дейт го. Сөзсүз китеп окуп, өзүбүздөн күчтүүрөөктөр менен, өзүбүздөн билимдүүрөөк адамдар менен катташып, алардан бир нерселерди үйрөнүш керек. Анан жана Искалтыр долбооруна дагы кээ бир спонсор болом дегендер болсо баарыңыздарды күтөбүз. Өзүнчө дагы сүйлөшүп, кааласаңыздар өзүңөр тааныган карындаш инелер болсо деле бул чөйрөгө кошуп койсоңор болот. Бул Искалтырда аябай жакшы чөйрө. Баары окуган, иштеген. Эми иштеген дегенде бул окуусуна тиешелүү иштерди кылгандар да. Анан эртеңки келечекте булар аябай жакшы кадрлар болушат. Булар менен чогуу жүргөн студенттер дагы ачылат. Китепке болгон, билимге болгон сүйүүсү ачылат. Ошон үчүн бул чөйрөгө кошулушун сунуштайм. Бир жакшы сөз бар. Сен канча адамдын ийгиликке жетүүсүнө себепчи болсоң, ошончо адам сенин да ийгиликке жетүүңө себепчи болот деген. Ошондуктан азырынча ушу Искалтырда жүздөгөн адамдарга жардам берип туралы. Буюрса дагы спонсорлор чыкса, буну 200, 300, 500 миңдеген кылып туруп кете беребиз. Анан чөйрө бул жанагы кол менен эмтип көргөзөт го нерселерди. Ушундай эле нерсе экен да. Кайсыл чөйрөдө болсоң, ошол чөйрө бирок мындай пальцы менен көргөзбөйт. Ушунусу жок эле мындай көргөзүп турат экен да өзү. Кайсыл адам кайсы чөйрөгө кошулса, ошол чөйрөдөн жугуп кете берет экен. Ошон үчүн туура чөйрө тандаш керек. Бул студенттер үчүн бул эң жакшы туура чөйрө деп ойлойм. Окуйм, өнүгөм, өсөм дегендер болсо, ошо баарынын кошулушун каалайт элем. Эми буга жакшылап тандап алабыз да. Тандап эң мыкты окуган, кызыл дипломго аракет кылган, сабактары баары 5 болуш керек. Анан арасында эми анча-мынча бар. Мисалы, бир 10 же 20% муктаж үй бүлөлөр. Мисалы, кээ бирөөнүн ата энеси жок, кээ бирөө көп балалуу, кээ бирөөсүндө ошол шарты жок үчүн баягы эле жок эптеп окуп жүргөндөр бар да. Аларды эми окуусу өтө жакшы болбосо дагы кошобуз. Бирок ушул бир аз эле жардам болсо, жакшы окуйт элем деген бир аракет эле болсо, аларда кошуп жардам беребиз да. Урматтуу бүгүнкү биздин маегибизде подкастыбызды көрүүчүлөр өзүңүздөргө эң жакшы баалуу информацияларды алып алдыңыздар деген үмүттөбүз. Кудай буйрса сиздерде да бир жакшы бир ойлор пайда болуп, Искалтырга кошулам, мен да бир студентти каржылайм деген жакшы бир үмүттөрүңүздөр болсо, дайыма сиздерге эшик ачык. Бүгүнкү берүүбүз ушу менен аяктайт. Сиздерге жаккан болсо сөзсүз түрдө жактырууну басып, астына өзүңүздөрдүн ой пикириңиздерди жаза кетиңиздер. Кийинки чыгарылыштан жолугушканга чейин сак саламат туруңуздар.